өкмөттүк түзүмдүн өзгөрүшүнө дагы кайрылбай кетпесек болбойт го. Кандай болот деген суроону коомчулук күн сайын коюп атат. Бул жаңылануу кантип кетет деп. Анан алардын арасында баягы ачык кайрылуу менен чыгып, ушул ишти ушинтип өнүктүрүп кетет элек деген позициясын билдирген бул миграция кызматы болду окшойт. Өзүңүздүн дарегиңизге кат менен кайрылып, азыркы кырдаалда миграциялык жагдай өтө курчуп турган учурда өзүнчө эле көз карандысыз кызмат катарында иштеп кетсе бир натыйжа берет эле деген маселени коюп атат да. Өзүңүз дагы кол койгон указдардын катарында дал ушул маселеге өзгөчө бир көңүл бөлүнгөн жагдайдын бар экендигин билебиз. Азыр көз карашыңыз, оюңуз кандай болуп турат? Ушул кайрылуудан кийин жана жагдайга карап. Миграция болуп отургандан көрөкчү, ошол тышкы иштер министрлигине берип койгонубуз эң туура болот. Анткени булардын статусу көтөрүлөт Россияда. Миграция министрлиги деп эле жөн эле мындай жүрбөйт. Булар дипломатиялык статуска ээ болот. Анан полномочиясы дагы чоңойот да. Мисалы, ошо Россияда ар бир жанакы областтын центринде, мисалы Москвада 11 адамы болсо, миграция министрлиги эмес, булар посольствого кирип кетет. Түшүндүңүз да? 11 киши уже удостоверение алат, дипломат деген эмесин алат, статусун алат. Булар көбүрөөк защита кылат, чем деген министр миграциядан көрөкчү. Екатеринбургда 9 болсо, мисалы, 9 болсо, алар дагы Екатеринбургдагы консульствого кирип кетет составына. Булар жөнөкөй эле баягы министрликте бир адис катары иштебейт, булар дипломат деген статуска ээ болот. Ошондо көбүрөөк коргоо болот. Кайра тескерисинче мигранттарга жакшыраак болуп атпайбы бу жерде? Биз ошол штатты кыскартып ийген жокпуз, жоюп ийген жокпуз, биз МИДке берип атабыз. Министрликтердин саны мурдакы боюнча алсак, агенттик, комитет, баягы госкомитет, госагентство деп, анан комитет деп, министрликтер, фонд, анан инспекция деп эле ача берип, баягы мурда билесиз да, кимге кызмат керек болсо эле, ушуну бир министр кылып коелучу деп эле, анан госагенттик деп, анан комитет деп ачып, инспекция деп ачып эле башына кое берген экен да, 48 болуп кетти. Эми бул министрликтин должности да 48 министр. Бир генедей Кыргызстанда 48 министрлик. Анын өзүнүн аппараты болот, зданиясы болот, машинасы болот, өзүнүн персоналы болот дегендей ар бириники. Биз ошолордун бардыгын кыскартып, мына өкмөт менен биргеликте кыскартып туруп 12 эле министрлик кылдык мына. Кыскарттык, 12 министрлик кылдык. Бул жерде оптималдаштыруудан биринчиден бюрократияны жок кылдык, бюрократияны мурункудай. Экинчиден баягы коррупцияны жок кылдык, үчүнчүдөн элдин акчасы, баягы бюджетке түшкөн акча экономия болду да. Баягы үнөмдөлдү. Бир эле мисалы энергетика министр энергетикалык тармагын алганда 2 миллиард сомдон ашуу үнөм болот экен да, үнөм болду. Аны биз ошол республикалык бюджетке алып албай, баягы үнөмдөлгөн акчаларды деп, ошол эле тармакка баягы өнүгүүсүнө бардыгын жаңылаңат, айылга чейин, айыл өкмөткө чейин, район, областтын центрине чейин бардык жабдыктарын жаңыртуу боюнча, жана столбаларды, жаңы линияларды тартуу боюнча ошого жумшагыла дедик. Мына жаңырып, бардыгын жаңыртыш керек болуп атпайбы? 30 жылдан бери мына жаңырттык деп коет, бирок эчтеке жок. Энергетика тармагына мынакей гранттар келди, кредиттер келди дейт, көбүнчөсү кредиттерди алып алып, бүгүнкү күнү энергетика тармагы, мен өткөндө инаугурацияда да айтканмын, 137 миллиард сом карыз экен. 1,5 миллиард доллар карызы бар экен, мына төлөш керек болот экен. Мына ошонун бардыгын биз оптималдаштырып, анан кийин ушундай жолдор менен кетпесек, энергетика системабыз эгерде бүгүнкү эле күн менен улана берсек, эчтеке кылбай эле, эмдиги жылы уже биз токтогул кесин жоготуп алабыз. Катастрофалык деңгээлге барат, уже биз сууну агыза албайбыз, электр энергия чыгара албайбыз. Бул деген сөз бүтүндөй Кыргызстанда электр энергиясы жок болот деген сөз, эмдиги жылы. Ошондуктан биз азыр күнү түнү дебей иштеп, кандай ушул ситуациядан кантип чыгып кетебиз деген пландарды иштеп чыктык. Кудай буюрса 4 жылдан кийин, бул эмдиги жылы эле же болбосо бир баягы сыйкырчы сыяктуу сүф дегенде эле эртеңки күнү эле результатын бере бербейт жыйынтыгын. 2024 жылы биз энергетикалык кризистен чыгабыз. Мына ошонун жолдорун иштеп чыктык.